Оштогу ГКМБнын зданиесинде кармалган следовательдин окуясы боюнча маалымат мага келип түшкөн. Биздин гражданыбыз ошол ГКМБнын бир тергөөчүсү чоң суммада акчаны требовать этип атат деп конкрет мага келип өзү заявление менин колума берген. Аны биз реализовать этиш үчүн генеральный прокуратурага бердик. Генеральный прокуратура менен жетекчилиги менен МВДнын жетекчилиги менен кошулуп сүйлөшүп туруп реализовать этип ошол зыятчыкты кармадык. Мана ушул гана случай. Конкретно те 15 тысяч долларов, которые мы подготовили, передали ему, мы нашли у него в папке, он конкретно получил. То есть заявление простого человека подтвердилось. Көрдүңөрбү? Ал адам эгер бага жете албаса жүрмөктү ыйлап. Эгерде биз ушул майор экен ал болгону, жаш эле жигит экен. Эгер ошону токтотуп калбасак, муналары дагы көптөгөн, жүздөгөн адамдардын убалына калмак алчы. Канчалык адамды сыздатмак, канчалык адамды бир күнү отургузмак, канчалык адамдардын акчасын алмак. Мына. Ал эми бул жерде көптөгөн адамдар, көптөгөн маалымат каражаттары ушул боюнча мамлекеттик органдарды туура эмес коомго маалымат бергендиги үчүн алардын жоопкерчилигин карап чыгыш керек. Вся операция, вся работа проводится под четким наблюдением и поручением президента нашего уважаемого. Все государственные органы должны это знать и поддерживать решения президента и государственных органов. Андай кылбастан кебелдиңер шыбыраша баштадыңар. Ой, мына уруш башталды, талаш башталды, тытыш башталды. Эмне болот экен, кандай болот экен деп тааныштарыңарга чала баштадыңар. Вы думаете, мы вас не слушаем? Я вам еще раз говорю. Все государственные органы, все руководители находятся под наблюдением.